Жакын адамына эркелеп же катуураак сүйлөгөн сөзүнө таарынып калган учурлар болот. Мындайда таарынып калган жакынын жазуу үчүн ар бир адам ар кандай аракеттерге барышат. Ушундай кырдаалдарда ырчылар кандай ыкмаларды колдонушаарын сурап көрөлү. Гүлнара Калдарова мен таарынсам жолдошум кечирим сурап, кечки тамакка чакырат дейт. Жолдошум экөөбүздүн ортобузда пикир келишпестик болуп кетсе, мен таарынып калам. Ал болсо ичине такыр кек сактабаган адам. Кайра эле эч нерсе болбогондой жайдары болуп, мага сүйлөп жүрө берет. Мен ага сүйлөбөй, телефон чалса такыр албайм же өчүрүп салам. Ошондон улам мени капа кылып койгонун сезип, көңүлүмдү көтөрүү үчүн тамашалап сүйлөп, күлүп жайнап калат. Анан сөзсүз түрдө менден ката кетип калды деп кечирим сурап, кечки тамакка чакырат. Нурсат Токтосунова болсо максат кучактап атып таарынычымды жазып алат дейт. Аял заты таарынчаак келет эмеспизби? Анын ичинен мен өзгөчө кылт этме таарынчакмын. Сөзгө, эмоцияга же болбосо көз карашка да таарынып калышым мүмкүн. Ал кыялымды билип, максат биз баш кошоордо, кийин таарынышып кетсек, таарыныч менен уктабайм деп мага сөз бер деп убадамды алган. Ошондо акылдуулук кылган экен деп калам. Азыр урушуп кетсек, түнкү 3 болобу, таңкы 5 болобу, подъездге чыксам артыман келип, мен күнөөлүү болсом да сөзгө тартып, кучактап атып таарынычымды жазат. Ошентип элдешип, анан уктайбыз дейт. Айгерим Расул кыз болсо, мен таарынсам жолдошум акча алып келип кулагыма кытыратат деп белгилейт. Биз башында болор болбоско таарыныша берчүбүз. Мен таарынганда жолдошум таарынычымды бат эле жазып алчу. Бир жолу таарыныша кетип, ал жумушка кеткен. Түндө уктап жатсам, 100 даанадан ашык роза гүл менен алтын шакек алып келиптир. Ошол белек мага абдан жагымдуу болгон. Милициялардын иши туруксуз болгондуктан күнү түнү кетип калат. Кээде үйгө 1-2 күн түнөбөй да калат. Андай учурда кайда жүрдүң деп ажылдап урушпайм. Унчукпай гана таарынам. Андайда уктап атсам келип акча таап келдим дегенсип кулагыма акчаны кытыратып калат. Анда мен да тура калып каткырып күлөм. Азыр таарынышканыбыз узакка созулбайт. Бат эле бири-бирибизди карап күлүп жиберип элдешип алабыз. Экөөбүздөн көпкө таарынып жүргөнгө чыдабайбыз. Айрым аялдар таарынса эч нерсе кылбай жатып алышаарын угуп калам. Мен таарынсам да чай берип, кадимкидей эле мамиле кыла берем дейт. Гүлзада Рыскулова болсо, таарынган учурда жолдошумдун белегин күтпөйм деп белгилейт. Үй бүлө болгондон кийин түшүнбөстүк болот. Менин чоң энем жубайлардын таарынычы шайы жолу кургаганча жазылышы керек деп айтчу. Анын сыңары биздин таарыныч көпкө созулбайт. Кайра эле сүйлөшүп кетебиз. Балдарыбыз кичинекей, алар тууралуу сүйлөшүп, бир нерселерди кеңешишке туура келет. Ошондуктан мен жолдошумдун белегин же кечирим сурашын күтпөй эле, кайра эч нерсе болбогондой сүйлөй берем деп белгиледи. Маалымат булагы Леди Кейджи сайты, макаланын автору Динара Чокоева.